Салам барыңыздарга. Көпчүлүктүн өзүнүн өзгөчө даамы менен багындырган селедка под-шубой салатын жасайбыз. Бул салатка керектелүүчү кызылча, сабиз, картошка, жумурткалардын баарын алдын ала сууга бышырып алдым. Андан кийин эң биринчи эле пиязды майда кубик формасында туурап идишке салып, үстүнө кадимки эле муздак суудан куюп коебуз. Бул ыкма бизге пияздын ачуусун кетириш үчүн. Андан кийин өзүңүздөрдүн жакшы көргөн тарелкаңыздарга формочканы коюп, мага ыңгайлуу болсун деп ушундай кондитер мешогуна майонезди салып алдым. Формочканы осол коробкадан жасап, сыртын фольга менен ороп койдум. Сиздер каалаган форманы жаратсаңыздар болот. Алгач эң биринчи эле картошкабызды салып, үстүнө майонез менен шыбайбыз. Андан кийин майдаланган сабизибизди аны дагы кашык менен басып коебуз форманы сакташ үчүн. Анан кийин майонезибизден шыбайбыз дагы жумуртканын агын туурап, жумуртканын агынын үстүнө майонез шыбайбыз дагы. Андан кийин алдын ала тазаланып алынган селедкабызды майда кубик формасында туурап, аны дагы кашыгыбыздын жардамы менен форманы келтириш үчүн басып коебуз. Селедканын үстүнө ачуусун кетириш үчүн алдын ала чылап койгон пиязыбыздын суусун төгүп, пиязыбызды салабыз. Андан кийин үстүнө майонездин үстүнө кызылча кашык менен жакшылап басып коебуз формабыз сакталыш үчүн. Андан кийин эң үстүнө кооздук үчүн жумуртканын сарысын майдалап ушундай кылып эң үстүнө коюп койдум мен. Анан формочкабызды акырын алып алабыз. Кооздук үчүн кызылчаны жука кесип, ушундай роза жасап койдум. Сиздер да жасап көрүңүздөр.